Мага Рустам Таштанов атул чек ара боюнча суроо берди, бирок башка дагы абдан көп ушу чек ара боюнча суроолор узатышты. Ушу суроого жооп берип коеюн. Чек арада болуп аткан көйгөй бул өтө маанилүү биз үчүн. Негизги көйгөй ал жерде демилитация, демаркация болбогондугуна байланыштуу. Экинчиси социалдык экономикалык абал. Демилитация, демаркациянын келишим дипломатия аркылуу келишимдин ишин түзүүнүн аракет кылыш керек. Экинчи бул социалдык экономикалык абалды биз өз жактан Кыргызстан аймагындагы абалды биз өзгөртпөсөк бизге эч ким өзгөртө албайт. Ошон үчүн ошол аймактагы иштеп аткан мамлекеттик кызматта балким биз губернатор, акимдерди, балким мурдагы чек ара кызматта иштеген генералдар бар. Ошо генералдарды дайындап, жеткизип аларды иштетпесек, балким ошол иш дагы жыйынтыгын берет деп эсептейм. Бизде жакшынакай мыйзам бар. Ыйгарымдуу укуктуу өкүлү чек арачы деген мыйзам бар. Ал чек ара кызматы жана жергиликтүү жаран менен келишим түзүп, ага жаранга бир бөлүк чек аранын бөлүгүн бөлүп берет да, ошо чек ара жагындагы аймакты көзөмөл жүргүзөт. Балким аларга биз камера беребиз. Балким аларга биз керектүү жарактарды беребиз. Мына ошондо элдик балким дружиналарды жүргүзөбүз. Мына ошогондой иш-чараларды жүргүзүш керек. Кийинки маселе экономика маселе. Балким биз салык жагынан, электроэнергия жагынан, балким биз банктарды, башка тартипте кредиттерди, займдарды ушундай иш-чаралар жүргүзбөсөк, анда ал жерден эл дагы жашагандан тажап кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошо экономика абалыбызды биз өзү тараптан биз күчөтүш керекпиз.